Biz saylagan депутаттар ел алдына чыксын! Наразычылык акциясына чыккандар Жогорку кеңештин депутаттарын, төраганы жана биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиевди чыгып, өтүнүчтөрүнө жооп беришин талап кылышты. Биз азыр талап кылабыз, кооптуу жерлерин, линияларды жана өздөрүнүн мыйзамына ылайык, эл аралык мыйзамына ылайык 1,5 километр жерине чейин көчүрдү. Андан нарактагы 10 дача бар. 10 дачанын мыйзамдуу жерлерине мурдагы берилип келген талаптарына, мурдагы берилип келген, өстөрү берилип келген немелерин, убадаларын, айыл статусын толук шарттары менен берсин деп талап кылып атабыз. Эки талабыбыз бар. Мыйзамсыз жерин көчүрсүн, мыйзамдуу жерин айыл статусын берип. Жергиликтүү тургундарды ызаланткан дагы бир көйгөй бул учак кырсыгынан бери 3 ай өтсө дагы бийлик башчыларынан бири келип кабар албаган жерлери жок экендигин белгилешүүдө. Мына ошондой каргашалуу окуя болуп отурса дагы мен эмнеге нааразымын? Мына Ак үйдө отургандар, мамлекет башчыбыз, президентибиз Атамбаев бир бар бизге көңүл коюп койгон жок. Көңүл айтып да койгон жок. 40-ында да күттүк ошол жакындарыбыздыкына барыпчы. Ошондо да көңүл сурап барган жок. Премьер-министр! Чыксын! Премьер-министр! Чыксын! Çok rahmat, hazır bulacağım. Элдин арасында Чүй обласынын губернаторунун биринчи орун басары Турузбек Султаналиев жүрдү. Анын маалыматына караганда, датчанын жашоочуларынын талабын аткаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатат. Биз айтканбыз. Сокулук районунда, Аламедин районунда, Ысык-Ата районунда жерибиз жок көчүргөнгө. Эгерде өкмөт бизге тапшырма берсе, биз бөлөк райондордон карашыбыз мүмкүн, карасак болот деп элге айтканбыз. Митингдин катышуучулары талаптарын аткарылмайынча нааразычылык акцияларын улантып, коңшулаш Атүгүл дүйнө коомчулугуна көңүл бурдурууга аракет жасай тургандыгын белгилешти. Жанара Эсенова, Талант Жапаров, Сентябрь.